Кыргызгидрометтин маалыматы боюнча бүгүндөн баштап 4-октябрга чейин аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоо этектериндеги райондордо жамгыр карга айланып, тоолуу райондордо кар жаайт. 2-октябрда күндүз жана 3-октябрда кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Буга байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 3-5 октябрларда түнкүсүн Чүй облусунун дыйканчылык аймактарына жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарына тоо этектеринде -2 градуска чейин, Талас, Ысык облустарына тоо этектеринде -2 градуска чейин. 3-5 октябрларда түнкүсүн Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарына тоо этектерине -2 градуска чейин, Талас, Ысык, Нарын облустарына дыйканчылык аймактарына -4 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Министрлик мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, малды жайытта багуу, кармоо, транспорттун, байланыштын, энергетиканын жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатаарын билдирүүдө. Бул өз кезегинде жыйналбаган жашылча жемиштерге, казылып бирок жабылбаган картошка жана кант кызылчасына да зыян алып келет. Урматтуу жүргүнчүлөр, алыскы унаа жолго чыгууда сак болуңуздар. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетик жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарга малды кармоону кыйындатат. Мындай 3 күн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштер үчүн коркунучтуу. Кыргыз Республикасынын өзгөчө Кырдаалдар министринин алдындагы Криз Кырдаалда башкаруу борборунун тарабынан уюлдук операторлор аркылуу калкка СМС билдирүүлөр жана телеканалдардан жүргүрмө жарнама аркылуу маалымат жиберилген. Ал эми жалпы октябрь айына карата аба ырайынын болжолуна токтоло турган болсок, абанын 1 айлык орточо температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы өрөөндөрдө жана Ысык көл, Нарындын дыйканчылык аймактарында норманын чегинде, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо нормадан 1 градус төмөн болушу күтүлөт. Бирок Кыргызгидромет быйыл абанын табы былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жылуу дейт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 2-7 градустан 8-13 градуска чейин жылуу болуп, өзгөрүп турушу мүмкүн. Кээ түндөрү 3 градуска чейин үшүк жүрөт. Октябрдын 1 декадасында күн жылый баштайт. Ал эми тоолуу райондорду алсак, ал айда абанын табы айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градус төмөн болуп, 2 градуска чейин суук болот. Чаткалда ай ичинде абанын температурасы 3-5 градус жылуу болушу болжолдонууда. Суу-самырда абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градус төмөн болуп, -1 градустан +1 градуска чейин жылыйт. Адистер сууктун түшүшү менен айдап жүргөн автоунаанын дөңгөлөктөрүн алмаштыруу аракетин баштоону эскертишет. Айдоочу биринчиден дөңгөлөккө кам көрүү керек. Эгер өткөн жылдагыларынын абалы эскирип калса, жаңысын сатып алуу зарыл. Дагы бир маанилүү нерсе — маңдайкы айнектин тазалагычы. Аларды көптөн бери алмаштыра элек айдоочу туруксуз аба ырайында эскиси менен узак жолго чыкканы кооптуу. Тазагүл Эмилбекова, Самат Асанбай уулу, Нью ТВ.